Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Социалдык тармакка Кыргызстандын чек арасы Кордойдо казактар менен дуңгандардын ортосуна чыр чыккан видео тасма тарады. Тасмадан дуңгандар менен казактардын кыйкырык, ызы-чуусун көрүүгө жана дуңгандар мылтык менен атып жатат деген үндөрдү угууга болот. Такталбаган маалыматтарга таянсак, учурда кыргыз-казак чек арасы убактылуу жабылган. Төмөнкү тасмадан окуянын чоо жайын көрүүгө болот. Маалымат багы Назар News KG. Чек арага чектеш Казакстандын Масанчи айылында чыккан жаңжалдан улам 8 адам каза таап, ондогон киши жаракат алды. Анын ичинде октон жабыркагандар болгондор да бар. Аталган айылда негизинен дуңгандар да жашайт. Кыргызстанга келгендердин биринин айтымында көпчүлүк эркектер үй жайын коргоп калышкан. Бирок алар да Кыргызстанга келишет. Ал тирешүүдө бир гана Масанчи айылынын тургундары эмес, жалпы 4 айылдын жашоочулары жабыр тарткан. Алар коопсуздук издөө үчүн Кыргызстанга жөнөшкөн. Мурдара Казакстандык укук коргоо органдары жаңжал бир нече айылда орун алганын тастыктаган. Анын айтымында чыр жолдо орун алган жаңжалдан улам башталган. Жолду талашышты, ушундан улам тирешүү башталып бир нече айылды камтыган. Маалымат багы Назар News KG.